Биз ижара акыны 20%ке түшүргөнгө өзүбүздүн баягы демилгебиз менен көтөрүп чыгып атабыз. Базарда иштеген соодагерлердин ижара акысын 20% арзандатууга биз да даярбыз. Администрация рынка Актелек решила снизить арендную плату предпринимателям на 20%. Базардын акысын 20%ке чейин скидка кылып, арзандатып, демилге кылып, ушундай кылып атабыз. Базар ээлери соодагерлерге шарт түзбөсө ал жайлар мамлекетке өтөрүү буга чейин УКМК төрагасы тарабынан эскертилген. Ошол эле маалда алар ижара акыларын төмөндөтпөсө, базарларды мамлекетке өткөрүүгө саясий эрк жетиштүү экендиги айтылган. Ошол базар ээлери ар бир контейнерден ошол 300 000 сомго чейин арендасын алып турушат. Ошол эле мезгилде ошол жерде иштеген сатуучулар, жөнөкөй сатуучулар bir жагынан налог төлөө, bir жагынан аренда төлөө, bir жагынан шарттар түзүлбөй, чындыгын аларга өтө кыйын болуп атат. Мына ошолордун жашоо шартыны, ошолордун иштөө шарттарын өзгөртүш үчүн өкмөтүбүздө аракеттер жүрүп жатат. Мындан улам Каракол шаарындагы базарлардын администрациясы соодагерлер үчүн ижара акыны төмөндөтүүнү чечти. Биздин базардын жетекчилиги ушу биздин ижараны 20%га түшүрүп жатат. Биз абдан ыраазыбыз, өкмөткө ыраазыбыз. Ошо базардын жетекчилигине ыраазыбыз. Ошол аз да болсо 20% болсо дагы мен үчүн бул 1,5 миң сом экономия болуп калат экен. Элестеткиле, ошондо бул базарда көп киши отурат. Ошондо көп иштеп аткан кардарларга жеңилдиктер болот. Муну менен катар Камчыбек Ташиев базар ээлери контролдук кассалык аппараттарды сатып алууга каражаты жетпей жаткан майда ишкерлерге алып берсин деген да пикирин билдирген. Көтөрүлгөн маселени соодагерлер да колдошоорун белгилешүүдө. Азыр болсо ошо азыр жаңы угуп атабыз, 20% арендасын азайтып берем деп базардын жетекчиси айтыптыр. Буга биз рахмат айтабыз. 20% арзандатып бергени бул жакшы да. Дагы иштеп, дагы буюрса, дагы андан да көбүрөөк арзандатып берип, дагы жакшынакай ушу башка базарлардагыдай условияларды дагы жакшынакай түзүп беришине биз тилектешпиз. Министрлер кабинетинин салык реформасын ишке ашырууга көмөк көрсөтүү максатында соода базар комплекстеринин ээлери менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлгөн. Ал эми соода борборлордун ээлери министрлер кабинетинин салык реформасын ушундай жол менен колдоону туура көрүшкөн. Талгат Токтомушев, Илич Касейинов, Мадина Абакирова, Ысык Көл жаңылыктары үчүн Каракол шаарынан.